Каарманыбыз Кеңеш Чоңатаев Алышкы Чаткал районуна караштуу Сумсар айылында жашайт. Анын 1 уул 5 кызы бар. Кесиби боюнча бухгалтер. Өзү Союздан бери мергенчилер коомунун мүчөсү. Алгачкы бычакты өзү үчүн аңчылыкка ылайыктап жасаган. Аны көргөн жердештери кызыгып, суроо талап күчөгөн. 92-93 жылдардан бери Союз таркап, ишсиз калып, завод фабрикалар жабылып, иш жок. Өзүм кесибим бухгалтер. 90-жылы иштен чыгып, анан 1 жыл заправкада иштедим, оператор болуп. Кийин о жерден да чыгып кетип, анан кыларга иш жок, анан ушу бекерчиликте өзүмө бир охотничий бычак жасайын деп, өзүм охотникмин. Документальный бүт регистрация 87-жылдан бери Союз охот обществода учеттамын. Ушу кекилик бекилик атабызда берди, тоолуу жер. Ошо охотничий бычак жасайм деп өзүмө тен жасасам, анан элдер кызыгып, мага да жасап бер деп анан баштадым да. Эки колдоп араң кылган жумушту бир колдоп жасап жатканын көрүп таң калбай коюу мүмкүн эмес. Болгондо да каттуу металл темирди ийге келтирүү оңойго турбайт. Анан кантип колуңуздан ажырап калдыңыз десек, балалык кылып байкабай, жаштык кезде жардыруучу затты жерге коюп, таш менен урдум. Ал жарылып, колумду үзүп кетти дейт. Жаш кезде рудникте взрывчатка болгон. Анан биз жашаган үйдө орустар жашаган экен. Анан биз орустардан алып калып, балдары взрывник болгон экен угушубузча. Анан ошолор бекитип койгонду жаш кезде тутуп атып, табып алып, аны мындай жарылышын билбей ташка уруп, кол жулуп кеткен. Күчтүү заряд экен, динамит деп коебу, взрывчатка. Кеңешбек Чоңатаев бычак жасоодо керектелүүчү темир тезектерди ар кайсы жерден чогултуп келет. Ал эми бычактын сабын жасоого түрдүү жыгачтарды, пластиктерди, уйдун жана текенин мүйүздөрүн пайдаланат. Материал заводдордо темир тесек көп. Завод бар эле, рудник, ошол жерде жагы обоймалар бар, насостун ошолорду, кузница бар эле, ошоду чойдуруп келип жасап. Кузницада чойдурам, шлифовка кылдырып, заводдо шлифовальный станоктор болчу эле. Мындай металлды даяр болгондо, мындай эле темир кузницадан чыккан. Каарманыбыз бизге көп нерсени көргөзгүсү келди. Айылда электр жарыгы өчүп калыптыр. Ошол себептен ток менен жасалуучу жумуштарын көргөзө албады. Анын мындан башка жыгачтан түрдүү буюмдарды жасап койчу жөндөмү да бар. Şu çömüş çavam, kımız kuya turgan çömüş, жаңактан өрүктен, айран пайранга, шорпого, кашык, тамак ичкенге, сабыз кырткан такта, пияз, нан, жаңактан вешилка, кийим илгенге. Эки колдоп эптүү жумуш жасай албаган эрендер канча. Бир колу менен коомго кызмат көрсөтүп, адал ырыскысы менен үй бүлөсүн баккан Кеңешбек Чоңатаев агабызды баатыр экенсиз, азаматсыз десек аздык кылат. Талгат Абдрахманов, Улан Анарбай уулу, Чаткал району.